Даниэль Ош шаарындагы номер 42 Кермето мектеп гимназиясынын бүтүрүүчүсү. Ал аталган мектепте окуп жаткан мезгилинде билим, тарбия жана спорт тармагында алдыңкы окуучу катары тааныла алды. Мектептин колдоосу менен спорттун күрөш, күжүрмөн, самбо түрлөрү боюнча чет өлкөдө мелдештерге катышып, байгелүү орундарды багындырып келген. Буга удаай эле бир канча клиптерге тартылып, актёрдук чеберчилигин да өркүндөткөн. Аябай толкунданып турам, чынына келгенде. Эми экинчи үйүбүз мектеп болот. Экинчи үйүбүз мектеп болгондо ошо мектебибиз дагы мындайча айтканда бизден кийинки дагы келечек болот. Ошолорго карап биз суктанабыз да. Биз кече эле 1-класска келдик, эми мына карасаңыздар бүгүн 11-класс болуп бүтүрүүчү болуп өзүбүздүн мектепти мындайча айтканда кош бол мектебинде деп кеттабыз. Жогоруда аталган мектепте 11-классты 42 окуучу аяктап жатат. 9-классты бүтүрүп жаткандардын саны 100 окуучу. 11 жыл талбай билим берип келишкен мектеп мугалимдери бүтүрүүчүлөрдүн жашоодо жакшы орун таап кетүүсүн тилеп, ак жол каалашты. Таштаган кадамдары байсалдуу болсун, ойлогон ой максаттарынын баары ишке ашсын, дайыма абийирдүү, адептүү, мекенчил болушсун. Талыкпастан эмгектенген адам тоодой тоскоолдукту жеңет деп Ломоносов айткандай, тоскоолдуктардан эмгектенип ашып өткөн мекенчил, ыймандуу балдардан, кыздардан болушун каалайм. Кыргызстандын өсүп өнүгүшүнө өз салымын кошкон алдыңкы патриот, мекенчил окуучулардан болушуна мен ишенем, азыркы жаштардын. Номер 42 Кермето мектеп гимназиясындагы 25 май акыркы коңгуру аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышып, куттуктоо сөзүн айтышты. Дааталуу күндүн урматына аталган билим уясында кичи спорттук аянтча ачылып, колдонууга берилди. 1,5 миллион сомдук наркты чапчыган аянтча шаардык казынадан каржыланган. Биз ушундай бир үмүттө болушубуз керек. Ошо бүгүнкү бүтүрүп кеткен окуучулары ушу сөзсүз түрдө ушул бири эртең бир чоң мындай бир окумуштуу болуп калышы мүмкүн. Бири чоң мындай бир ушул биздин мамлекетибизге мындай бир чоң ийгиликтерди жарата турган мындай бир эр азаматтардан болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ушул бүгүнкү бүтүрүүчүлөргө мен только ийгиликтерди каалайт элем. Ош шаарында 71 орто билим берүүчү мектеп бар. Алардын 55-и мамлекеттик болсо, 16 мектеп жеке менчик болуп саналат. Шаардык билим берүү башкармалыгы жеке менчиктеги мектептердин абалы бир топ жакшы экенин белгилеп, мамлекеттик мектептердин деңгээлин да жогорулатуу аракети көрүлүп жаткандыгын айтышат. Эгер бала ошол окуучу, бүтүрүүчү ОРТден жакшы баала турган болсо, бюджеттик орундар бар. Бюджеттик орундарга ошол үй бүлөлүк акыбалы оор, айрыкча тоголок жетимдерге шарттар каралган. Өтүп окуй алышат. Анан кийин билими начар болсо, өтө албаса, анан бирок мен шартым оор деп эч ким окуй албайт. Андай шарт жок. Ош шаарында быйылкы жылы жалпысынан 6587 бүтүрүүчү болсо, анын ичинен 2314 окуучу 11-классты, ал эми 4273 окуучу 9-класста аяктап жатат. Чынарбек Алипбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.